Assalamu alaikum. YouTube kanalımızdan катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Бүгүн биздин коногубуз 10 жылдан ашык радио тармагында DJ болуп эмгектенген, анын ичинде Кыргызстан обондору Тумар FM сыяктуу радиолордо эмгек сиңген, андан кийин Марва телеканалында алып баруучулукту аркалаган, андан тышкары биздин Сыймык Бейшекеев сыяктуу агаларыбыз менен чогуу дуэт аткарып, кыргыз элине ырчылык өнөрүндөгү тартуулап келе жаткан биздин Жанар эжекебиз. Кандайсыз? Алейкум салам. Кош келипсиз. Рахмат. Алгач эле биздин көрүүчүлөрүбүз менен амандашасаңыз болот. Ассаламу алейкум. Меримдүү жана ырайымдуу Аллахтын ысымы менен баштайбыз деп калганбыз. Кайсы жерге барба, кандай жерде жүрбө, Аллахтын ысымы аталбаса, жолугушуунун, кездешүүнүн, же болбосо кайсы бир отуруштун бир мааниси чыкпай калат да. Сыңарындай бардык каналдын көрүүчүлөрүнө ийгилик, салам. Анан ушунча топ инсандардын арасынан ушу мени тандап чакырганыңарга ыраазычылык билдирчү. Сизди чакырганыбыздын себеби эл адамы болуп, элдин көзүнө көрүнүп жүргөнсүз, анан кийин эле жолук салынганыңыз бул өнөр адамдардын арасында, жалпы эле кыргыз элинин арасында бир жаңылык болду десем болот да. Көптөр да күтпөсө керек, анан кетти, ошондон баштап эле жолук салынганыңыз тууралуу. Бул оңой олтоң туруп калган иш болгон жок. Сен айткандай, мен өзү ошол шоу чөйрөдө мен өзүм жашоо чөйрөм дагы ошо шоунун адамдары. Башка айтканда, искусствону сүйгөн адамдар, анан баягы мени андай кылат деп ойлошкон эмес да. Мен алардын, мен туугандарым арасында дагы, классташтарымдын арасында дагы, дос жолдордун арасында дагы өтө шаңдуу, шайыр, тиймеле укмуш ушундай адам болчумун да. Азыр деле ошондоймун. Анан аларга менин жолук салынып алышым өзүнчө бир кадимки мындай күтүүсүз нерсе болгон. Бул нерсе бир гана алар үчүн күтүүсүз болду, бирок мен үчүн күтүүсүз болгон жок. Себеби мен буга 8 жыл бою кадам таштап келдим. 8 жыл ойлонуп жүрдүм, 8 жыл ичимде багып жүрдүм, 8 жыл ушуну жасасам экен, мен ушул кадамга эптеп түшүп алсам экен деп, жок эле дегенде күнүнө бир 2 маал ичимден дуа кылып ошол нерсеге даярданып жүрдүм. Анан акыркы 2 жылда тойлорго, концерттерге чыкканда башымда жолукту мындайынан салып жүрдүм да, артка. Эл көнсүн деп. Эл көнсүн, тааныштарым көнсүн, кийин ошол нерсе аларга мындай одоно болуп калбасын, өтө чочутуп ийбесин деп. Анан жолукту ошондой артка салынып жүрдүм. Көбүрөөк салынганга аракет кылып жүрдүм. Көбүрөөк элдин көзүнө жолук менен көрүнгөнгө аракет кылдым. Эфирлерге дагы жолуктун түрлөрүн алып салынып жүрдүм. Анан бардык нерсеге, мисалы, ар бир адам өлүмдөн болобу, башка нерседен болобу сабак алыш керек го. Анысыңарында анан биздин менин ошол ниетимди кармап турган нерсе жолдошум болду. Жолдошум кое турбайсыңбы кичине деп эле кармап туруп алды да. Жолук салынайын десем кичине кое турчу деп эле. Анан себебин сурасам, тойлорду иштеп алалы. Ушундай болду да. Тойлорду иштеп алалычы деп. Ошондуктан мейли дедик, анан ошо кармап жүрдү. Анан убагында анан ошентип жүргөндө биздин багыбызга дейин мен ошон багыма деп айтып калдым. Ошонун айынан ошол чечимге келгем, коронавирус болуп калды да. Карантин болуп калды. Коронавирус да бир себептердин бири. Ооба, себептердин бири. Себеби карантинде отуруп калдык, тойго чыкпай калдык. Себеби адамбыз да, пендебиз да, тойго чыкпай калсак эле каражат таппай калабыз, жашоо токтоп калат окшойт деген ой баса берген окшойт да биздичи. Анан карантин болуп калды, туура 1 жыл тойго чыкпай үйдө отурдук. Анан рызкын Аллахым баягы түгөнгүчө бере береткен, айдан жайдан бере береткен, Аллахтын казынасы кенен деп коет го. Анан рызкы келе береткен, ошондон улам аңдап түшүндүк да, той жок деле жашаса болот, той жок деле бир башка иш кылса болот деген чечимге келдим да. Анан ошол карантиндин 1 жылында анан жолдошума айттым, мен орозо жакындап калган, орозодо жолук кие берейин десем, баары бир баягы бир нерсе кой бербей турсаң кичине кое турбайсың деп. Анан шылтоо болсо көйнөк өттү да. Эми азыр көйнөктөрүң жок да, анан жолуктарың жок да деп эле ушинтип туруп алды да. Анан бир карасам чындап гардеробумда ылайыктуу нерсе жок экен да. Анан кийеринчи дедим дагы. Анан бирок орозо айт күнү кийин десем чындап жолугум, көйнөгүм жок, баягы ылайыктуусу жок экен да. Аялбыз го, баягы жакшысын каалай бересиң го. Анан ошончо ал калып калды, бирок баары бир өзүмдү аябай күнөөлүү сезип жүрдүм. Себеби ошол жылы орозодо кием деп сөз берип койгом деп. Өзүм ичимден кыжалат болуп, өзүм жиним келип, өзүм тилдеп жүрдүм. Анан Курман айт
сыйынтыкка даярданайын дедим. Курман айт. Мен үчүн бир ошондой дата керек болду да, эсимде калсын, ошол нерсеге бир ыктайын деп. Болсо кайсы күнү кааласаң кие бериш керек го, бирок ошол дата мага керек болду да. Анан Курман айтты күттүм, анан Курман айт күнү анан бербесең кой, таппасаң кой деп жолдошумду бир сыра коркутуп, анан жолдошум ар жакта карантин, эч магазиндерге бара албайбыз, дүкөндөргө. Анан биз жашаган ар жагында бир кийим саткан дүкөн бар, ошол жакка барып, анан бир кара көйнөк алып келип, бир жоолук алып келип, анан Курман айт күнү ошол нерсеге бардым да. Анан ошол күндөн ушул күнгө чейин менин жашоом баягы көп айтып келем, жоолукка чейинки, анан жоолуктан кийинки жашоо болуп бөлүнүп калды деп. Ошондой нерсе менен келгем. Айырмасы эмне болуп калды ошондо? Айырмасы өтө чоң. Көптөрү мени өзгөргөн жоксуң дешет. Сен баягы эле шайыр шаңдуу калдың дешет. Бирок менин тетиги көдөнүмдө ишеним башкача болду. Чындап баягы пендечилик деген нерсени кыскартканга аракет кылып калдым. Бир мисал, музыканы аябай көп окучу элем. Музыка окубай калдым. Мен үчүн бул үчүн менин музыка жаатындагы, шоу жаатындагы кесиптештерим мен таарынбасын. Музыканы көп окубай калдым. Себеби устаздардын айткандарын угуп, ошол нерсе дагы жүрөктү карайтырын угуп, ошондон бир аз алыстайын дедим. Себеби сагыныч боло берет. Сахна өзү ошондой да. Жүргөндөн кийин тартып болуш керек. Сахна ошондой, сахна, эфир деген ошонусу менен баягы бир өзүнчө азарт бар да. Ошого тартыла бересиң. Элдерди көрүп алып, сен теңдүүлөр эфирге чыгып атса, ырдап атса, мен деле ушунсам болмок деп анан баягы сагынып эңсе бересиң. Кадимкидей түшүмө чейин кирет сахналарчы. Анан ошол нерседен алыстайын деп анан музыка укканды токтоттум. Машина айдап баратканда эле музыка ука берчү элем, музыка укпай калдым. Үйдө отурганда музыка укчу элем, укпай калдым. Бир нерсе ушул болду. Анан өзүм комузда ойнойм. Анан кыңгылап күнүгө бир мал комуздарда ачумун. Ошол нерсени да токтоттум. Токтотуп калдым. Мен ойлочумун, токтотуп койсом менде жашоо болбой калат окшойт депчи. Стресске чыгып калат болушум керек деп. Андан кийин сахнанын да өзүнүн аурасы болуп чакыра берет дейт. Жаман болдум. Жаман болдум деп айткым келбейт. Мен ошол нерсеге билип, аңдап, түшүнүп анан кадам таштагам да. Ошон үчүн бир аз кыйыныраак болду эми, көнгөн адат да. Бирок сабыр кылдыңыз, сабыр кылдым. Сабырымды курчутtu да ошол нерсечи. Курчутуп баран азыр болсо жакшы эми. Көнчөсүн мен динге сөз тийгизип алгандан корком да. Мисалы, мен ошол эле чөйрөм, мен ошол эле шоу бизнестеги, мен ошол эле мени ырчы катары, мени теле алып баруучу катары, мени шайыр адам катары көрүп жүргөн адамдар менин жоолуктан кийин бир түн, бир башкача адам көрүп алып, анан ошонун аркасынан жоолукту жаман көрүп калбасын деп корком да. Ошон үчүн мен өзүм баягы эле боюнча шайыр шаңдуу ырдаган жерден ырдап, досторум менен баягы көңүл ачып жолдошум жанында жүрө берем дечи, бирок ошентсе дагы баары тыйылуулар болуп калат экен. Тыйылып калдым кичине. Ал эми алып баруучулук кесибиңизчи? Алып баруучулук кесибим кандай буюлду телевидение жаатында. Себеби бизде өтө бир жаңылыш түшүнүк бар, дин саясаттан тышкары деген. Биздин мисалы жоолук салынып деле, бирок ушунчалык кругозору кең, телевидение жаатын жакшы аңдап түшүнгөн, теле дегенде бардык ичкен ашын жерге кое турган инсандар, айымдар көп. Бирок ошолорду ушул эле мыйзамдагы дин саясаттан тышкары деген нерсе бардык нерсеге тыюу салып коет экен да. Ошондон улам бардык телевидениялар менин жоолук менен чыгышыма каршы болду. Ошол маалда, жоолукка кирген маалда Ош Пирим телеканалында иштечүмүн. Ош Пирим уруксаат берген жок жоолук менен эфирге чыкканыма. Кийин 5-каналда Рахат мырза келген эле жакшы аракет кылды, макул деди, жоолук менен чыгууга мүмкүнчүлүк берди. Бир программага чыктым жоолук менен. Андан кийин жок болбойт экен, болбой атат, жогору жак болбой атат деп дагы анан ошо менен жоолук менен эфирге чыгуу болбойсуздугун түшүндүм да. Анан телевидение өзү мындай интригага бай да. Анан Марвага чыгайын дедим. Мен өзүм Марвада иштегем. Марва диний канал, Аян диний канал. Анан ошол Марваны ошо түшүнүп барайын дедим, бирок ошол учурдагы Марванын акыбалы мени канааттандырган жок. Себеби барган телевидениеңдин аудиториясында караш керек, сени канча эл көрөт, ошого караш керек. Анан ал жакта анда мүмкүнчүлүк болгон жок. Ошон менен алып баруучулук, теле жаатындагы алып баруучулук аягына чыкты десем болот. Башка жактагы алып баруучулук улана берди. Той алып барам азыр.
Эң кызыгы кызыктуу тойлорду алып бара баштадым. Таза халал тойлорду алып бара баштадым. Адал тойлор тазасы, айымдар өзүнчө, эркектер өзүнчө турган залдарда өтөт. Андай тойлорду алып барып калдым. Көйлө болуп сте? Көйлө болот. Көйүп баратат. Кулак сүйүнөт ушуга. Көйүп баратат. Анан ошол жаатта айымдардын ошол нерсесин алып барган тамадалар аздык кылат да. Ошон үчүн мага азырынча конкуренция аз болот. Анан ошондон улам ошондой тойлорду алып барам. Анан мындай эле тойлорго жолдошум экөөбүз чыгабыз, махрам менен чыга берем. Тойлорго барып атам. Эми баардыгы Москва бир күндө курулган эмес да, бара-бара түзөлүп, бара-бара биз диндин жакшы жагына келип алабыз. Мен ошого кадам таштап атабыз деп ойлойм. Анан башка иш-чараларды, мисалы, жолук кечелерин, жолукка байланышкан, динге байланышкан кечелерди алып барып атам. Кээде чакырып калышат, барам. Жанар эже, биз сиздин кол өнөрчүлүк менен дагы алектенериңизди билебиз. Атайын кыргыздын кептакыяларын типилтасы, ошол жөнүндө сөз кылбайбы? Ооба. Мени жана айтпадымбы маекте, мени карантин же болбосо жолукка келишим көп нерсеге үйрөттү деп. Анан ошондой үйрөткөндөрдүн арасында ушул нерсе бар. Эми үйрөткөндө кандай? Мен бул нерсени бала кезимден бери аздектегем. Болгону баягы журналистика кесиби, алып баруучулук өзүнүн баягы басымдуулугун жасай берип, убакыт калбай калса керек деп ойлойм да. Анан көңүл бурбай калгам. Анан бала кезинде апамдын бир кара машинасы бар эле, кийим тиккен. Ошол жерде апам курак курап отурат, мен жанында отуруп эле анан ушу баарын үйрөнөрчүмүн. Ушул бир жайым бар эле. Анан менде мындай коркуу сезим жок эле да. Мен алып, кесип, чаптап, ошошпой калабы, ал болбой калабы деген нерсе жок эле да. Анан апам урушат, кой дебей эле, тиге жамап, буга жамап эле, тиги анан такыр болбой калса, кескилеп туруп, тиги таштандыга салып салмай, деп барып кат салмай, көп салмай сыяктуу. Эптеп эле апаңыздын көзүнөн далдоо болуш керек. Анан эгер жакшы болуп калса, анда көрсөтчүмүн. Ошол негизи тикмечиликке, түймөчүлүккө, бир нерсени жасай калганга аябай кызыктар элем. Өзү эле негизи табиятымда бир нерсени көрсөм, ошол менин колумдан келет бекен деген суроо биринчи ирет мага келет да. Мейли ал эркектин жумушу болсун. Мен тамашалап кээде айтып калам, үйүмдү шыбагам деп. Анысында үйдө шыбак шыбаганды да билем да. Шпаклевка тартышат го. Ооба, мен да ошол сиздин Инстаграмда постуңуздан окуп анан ошондон улам мен аябай бир нерсеге көп кызыгам. Эгер менин жашоомдо кездеше элек бир нерсе болуп атса, бирөө бир нерсени жасап атса, мен ошону жасап көргүм келет да. Менин колумдан келеби деген нерсе тура берет да болу жеримде. Анан ошол нерсе качан жасап көрмөйүнчө жөн эле жанын чыгарам да. Апам айтып калат, аябай шашмасың деп. Анан ошондон улам, ошентип жүрүп анан кийин ошо алып баруучулук басымдуулук кылып койду окшойт. Жасабай жүрдүм, анан бирок үйдө төшөк курамай, өзүмө мындай кийимдерди тигип кийип алмай, концерттик кийимдеримди өзүм тигип кийип алмай, ушундай адатым бар эле. Балдарыма кийим тигип берип коем. Анан бир гана жолдошума быйлер араң беришим тигип бердим да, күлүп айтат да. Өтө капризный деп коет го, мындай өтө майдачыл, мындай бир нерсеге аябай көңүл бөлгөн адам, айрыкча кийим жагынан. Анан бир жолу шымын кыскартып, жаңы үйлөндүк, анан шымын кыскартып берсем, жакпай калды да. Жакпай калганын айткан жок. Мындай болсо болмок, тиндей болсо болмок эле дей берди да. Ошондо эми өзүмө сөз бердим, экинчисинен эчтекеңди жасабайм демчи. Анан ошентип жүрүп, анан ушул алып баруучулук телевидение бүткөндөн кийин үйдө бош отуруп калдым, карантин болуп калды. Анан жолукчан эжелерди көрүп калдым, жолукка келип калдым. Анан кептакыя тиккениmin бир себеби ошол баягы жалаң эле жолукта жүрө бербей, жолуктагы адам дагы жасанабат, жолуктагы адам дагы бир жарашыктуу кийинсин деп, ошону менен катар бир бизде азыр мени кечирип коюшсун, баягы арабтар ануу деген сөздөрдөн бир аз алысыраак болсун, элди кыргыз деле мурун ушундай кийимдерди кийген деген бир жакшы түшүнүктү калыптандырганга бир салым кошоюн дедим дагы. Анан кептакыя тиккенге өттүм. Өзүм биринчи кептакыя тигип кийдим, өзүм кийип, атайын ошону кийип алып жолугушууларга бардым, жолук кечелерине бардым. Анан ошол жактан жакшы баягы сунуштарды уктум, жакшы экен дегендерди уктум. Анан кээ бирлөр каяктан алдың деген нерсени уктум да. Анан ошол нерсе мага дем берди, дагы тигип көрөйүн дедим. Тигип көрүп, анан ага өзүнчө бир дагы кыргыздын нукуралыгын кошол деп. Себеби биз бир нерседен кыйкым тапканды жакшы көрөбүз. Мен өткөндө бир эфирде кептакыя бул ич кийим катары кирет, бул деген элечектин ичинен кийген топу деген сөздөрдү уктум да. Эгерде биз сөздүктөрдү карап, тарыхка кайрыла турган болсок, кептакыя бул кыз
кишинин кийген кийими болгон күйөөгө чейин. Анан күйөөдө анан шөкөлө кийип кеткен, тебете кийген, анан барып эле чек кийген да. Анан ошол кептакыяндагы ошондой сөздөрдөн алыстаталы деп анан кооздогон жагында мындай курак кошуп, кичинекей курактарды кошуп, анан кыргыздын курак өнөрүн дагы ошол бир аз кичине байытсам, ошонун бир ошол жагына бир салым кошсом деп анан курактар менен кептакыяларды чыгара баштадым, тиге баштадым. Азыр сатыкта буюрса жакшы. Андан тышкары суроо талап көп. Мага ушул жаатында аябай жакшы дем берген. Сенин колуңан келет, сен баарын жасайсың, сен жөн эле жалкоолонуп атасың, сен жасашың керек деп күнүгө чалып мени урушуп турган Мурас Оймо брендинин негиздечиси Жипар эжем бар, Кобжебек. Урушуп турат, аябай дем күч берип турат. Анан алып келбесең башкага тиктирем азыр деп коркутуп калмай жайы бар. Анан ошондон улам кептакыяларды жеткирип турам. Жакшы суроо талап. Демек, сиздин кептакыяларды биз Мурас Оймодон тапсак болот экен да? Мурас Оймодон тапсаңыздар болот. Андан тышкары ушу мени аябай дем күч берип, жалгыз эле Мурас Оймо болуп эле калыптанып жүрө бербей, колдон келсе баягы башка дагы бир аккаунт ач деп, өзүмдүн аккаунтунан тышкары башка бир интернет дүкөнү ач деп, аябай ушу дем күч берип атып, Жипар эже башкача фэшн деп атайын бренд менен ачып атам. Башкача фэшн деген Инстаграмда атайын аккаунт бар. Ошол жактан дагы тапса болот. Ошол менин колуман жаралган сумкалар бар, түймө жаатында илмек менен түйүлгөн, шору менен иштеген жумуштарым бар, кептакыялар бар дегенде кыскасы ал жакта ошол кол өнөрчүлүккө керектүү болгон мен жасаган нерселер бар да. Ошону тапса болот, башкача фэшн. Жана балдарым, жолдошум деп айтып калбадыңызбы? Анан жолдошуңуз дагы өнөр адамы экенин билебиз. Анан бир аз үй бүлөңүз тууралуу айтып бересизби? Жолдошуңуз менен кантип таанышып калгансыздар? Канча балдарыңыздар бар? Жолдошум менен бизди ошол чыгармачылык тааныштырган, талантынын аркасынан таап алган тагдырлашым деп тамашалап калам. Анан таланттын аркасынан таап алгам. Жолдошум ал кезде Динара Акулованын тобунда эмгектенчү. Анан мындай өзүнчө дагы ырчы болчу. Мен Кыргызстан Оgoндору радиосунда алып баруучу болчумун. Ал кезде эми азыр биз рекламаны интернеттен жасап калдык да, интернеттен жасайбыз, жарыяны интернеттен жасап коебуз. Ал кезде FM радиолордон жалгыз Кыргызстан Оgoндору, анан реклама берген ырчылар көп келет эле да, аябай көп келет эле. Анан бир күнү Асель Турдалиева, Сакиш, Күкүш болуп үч кемпир деген жакшы театралаштырган концерт коюп 2004-жылы эле 25-нен 26-27 апрелде ошондой концерт болмой болду да. Анан ал театралаштырган концерт, ал жакта артисттер өзүнчө бир роль ойнойт. Анан реклама берген келиштен мен мурун Сыймык Бешекеевдин тобунда иштегенде Асель эжелер менен байланышым бар эле. Анан баягы мурда кийин тааныгам. FM радиого келип жүрөт Кыргызстан Оgoндоруна. Ал жактан да тааныштыгыбыз бар. Анан сүйлөшүп отуруп калсак эле, бизге бир тиги электриктин аялын келинде ойногон кыз жок болуп атат деп ушинти да. Рекламаны жазып атат. Анан концертке эртең бүгүн концерт деп турат да. Анан таппай атабыз, бир-эки ырдап анан ошону ойноп берип койсо деди да. Анан сизге ошентип сүйлөшүп атып эле, Асель эже мени карап туруп эле, "Сенин ырларың бар да" деп ушинти да. Анан ооба десем, "Ойноп берип койчу эми" деп ушинти да, ойноп берип койчу эми. "Эфирим бар эже" десем, "Жок, эми эфирден чыга калып барып ойноп берип коесуң, 3 эле күн" деп аябай суранып калды. Анан өзүм сахнаны сагынып жүргөн жылдар болчу да. Бирок сиз актриса катары өзүңүздү дагы сынап көргөн эмессиз? Сынап көргөн эмесмин. Анан сахнаны сагынып жүргөн бир кусалыгым бар эле көкүрөктө. Себеби радиого келдим, сахнага чыкпай калдым да. Анан мейличи барса барайын дедим. Себеби чоң сахна мени өзүнө чакырып турду да. Көксөп турдум да. Анан бардым, макул болуп. Келиндердин ролунда Жанар Атабекова деп кетти реклама. Анан бардым, биринчи эле күнү бардым. Эч кандай репетицияда жасаган жокмун. Эми ал жерде атай бир чоң укмуш роль жок. Болгону баягы жүгүнүп келин болуп киресиң, анан чай коюп бересиң, анан апа бирдемке дейсиң дагы, анан чыгып ырдап алып кетип каласың да. Анан ошол кичинекей роль болсо дагы мен үчүн бир тарых болуп калды да бул нерсечи. Анан бардым, ойнодум, анан ошентип 3 күн концерт бердик. 3 күн концертте Нурбек ошол жакта ошол электрик баланын ролун ошол менин жолдошум ойнойт экен да. Анан эми ал жерде экөөбүздүн мындай сахнада атайын бир аял күйөөсү болуп ойногон роль жок. Болгону ал электрик баланын аялы менмин да. Экөөңүздөр бир учурда роль аткарбайсыздар, бир учурда аткарбайбыз. Болгону эле баягы түшүнүк ошондой да, элге сценарийде.
Анан 3 күн концерт бердик. 3 күн концерт бергенден кийин эле чыгып кетип баратсам, Нурбек тамашалап калып, боюңду көтөргөн, мурдуңду дирдейткен кыз болчусуң деп. Анан чыгып кетип баратсам, телефон номеримди сурады. Анан чындап эч кимге телефон номер берчү эмесмин. Ал кезде жаңы соткалар чыгып, тим эле телефондун бар экенине мен тим эле шумдук болуп жүргөн учур болчу да. Анан телефонум 29 10-29 беле ушундай номер болчу. 29-01-29 беле. Анан чыгып кетип баратсам, телефон номерим сурады. Анан бербейм деп айттым, бирок ошондо эле сезимдерде бир башкача нерсе пайда болуш керек, болгон болуш керек. Кайра бергим келип кетти да номеримди. Анан кайра мен берем десем, баягы кыздык намызыма туура келбей атат да, берем деп бергим келбей атат да. Анан бир айтам, жаттасаң жаттап ал деп ушинттим. Анан ушинтсем, унчукан жок. Анан телефонду айтып алып түшүп кетип калдым. Анан ошол боюнча туура бир жума убакыт өттү. 1 майга чейин убакыт өттү. 1 майда эртең менен ойгонсом, телефонума билдирүү келип калыптыр. Майрамың менен деген. Майрамың менен, анан не чекит а деген. Анан ким болду экен деп, жумушка барып алып, мындан башталган досторумдун баарынан сурап чыктым. Адан башталгандардын баарынан фамилияң эмеспи деп да сурап чыктым. Кыскасы тапа койдум. Ошол боюнча СМС келген жок. Анан 9 күндөн кийин 9-майда дагы СМС келди, бирок анда Нурбек А деп келди. Анан ошондо тааныдым. Анан бизде ошо мен ойлойм багы сүйүп бат эле жаралган болуш керек. Биз 9-майда бирибизди жаңыдан таанып, сен белең дептирбиз дагы 11-майда сүйүүсүздөрүн сүйлөп кеткен. Ошол кезде мен СМСтерди кагазга жазчумун, ушундай адатым бар болчу да. Келген СМСти телефондон кагазга жазчумун. Сактап калыш үчүн. Билбейм эмнеге анттым, же телефонум ишеничим болгон эмес беле. Анан ошол кагаздарды кийин экөөбүз үйлөнгөндө көпкө чейин карап жүрдүк, кийин жоголуп кетти ошол нерсе. Анан ошол карасак 11-майда эле биздин сүйүүсүздөр, мен сени жакшы көрөм дегендер башталган да. Экөөбүз СМС аркылуу сүйлөшкөнбүз 1 ай. Андан кийин жолуктук, бир-эки эле жолу жолуктук. Жумушка келет, тамашалап сторож деп койчумун. Келет, мени эфирден күтүп турат, мен чыга калам дагы, мен бияктамын деп 5 секунд отурам да эле кайра чыгып кетем. Эфирге кирип кетем. Анан кийин ал 1 айга Москвага гастролго кетти. Мен эмге көргөгө кеттим. Анан августтун 8-инде анан ала качып кетти. Анан ошол жүрүп калдык. Азыр 3 балам бар, 3 балабыз бар. Уулум 16-га чыгат, буюрса, мынакей иншаллах март айында. Кызым, ортончу кызым 10-до, анан кичүү кызым 4-тө. Аралары 6-5 жылдан экөөбүз баягы чыгармачылык деп жүрүп, убакыттарды текке кетириптирбиз деп коем да, көп балалуу болсок болмок экен деп. Мага көп шарты бар, көп себеби бар, ден соолук бар. Балдарым өзгөчө балдар. Балким бардык эле ата-энелерге балдар өзгөчө болсо керек, бирок менин балдарым өзгөчө балдар деп айтам. Менин балдарым сүйлөк адамдардын балдары. Алар да чыгармачылыкка жакынбы? Жок. Мен таң калганым эч кимсе чыгармачылыкка жакын эмес. Ортончу кызым жакын эле, бирок эмнегедир баягы кызыгуусун башка жака бурганга аракет кылдым. Чыгармачылыкта болгонун каалабайм. Уулум болсо, билбейм, мен ошондой адаммын, каалабайм. Анан баары бир өнөр адамы бир жерден чыгарыш керек да. Анан азыр айтып калам, дизайнер болсоң болот, баягы чыгармачылыкты, илхомуңду ошондон чыгарсаң болот деп. Уулум болсо, уулум компьютер жагына жакыныраак. Балдарымды өзгөчө деген себеби, балдарым 1 жашка чыга элек жатып тили чыккан, баарынын тең, үчөөнүн тең. 1 жашка чыга элек деле аттарын айтчу, 11-12 айларында атын ким десе аттарын айтчу. Сүйлөө жаатынан аябай гуманитардык да бизди билечү. Анан ойлорун эркин айткан балдар эчтекеден тартынышпайт. Ошондой тарбия берем. Алар бир нерседен кысылып калуусун, сүйлөп айта албай, анан ар жакта бир көксөгөн нерсеси чыкпай калганын каалабайм. Сүйлөк балдарым бар, сөзмөр балдарым бар, романтик балдарым бар, чыгармачыл балдарым бар. Жакында эле курс ачып жатырсыз, ошол жөнүндө дагы кеп козгосок. Оратордук, чеберчилик, же болбосо мына ушундай курстар, мейли ал оратордук, чеберчилик болсун, мейли ал психология болсун, гуманитардык жактан ушундай курстардын бардыгы бул таблетка, же болбосо бир дары эмес да, ичип койсоң эле баары вау деп кала тургандай. Бул нерсеге аракет абдан керек. Мен ошондоймун, мен ушундай, мен сүрдөйм, толкунданам деп келсең эле ичиңе ба толкундун баарын ачып алып сал, анан бир эрктүүлүктү салып кое тургандай курс эмес ал. Болгону жолун үйрөтүү.
Ошол сен мындай кылсаң сүрдөбөй каласың, сен ушундай нерсе кылсаң сөз байлыгыңды өрчүтөсүң, сен ушундай десең туура сүйлөйсүң деген гана баягы жолду көрсөтүп берүү. Баягы каяка барарын билбей монтип турган адамга могул жерде ушул бар, ушул жакта ушул бар, ушуну кылсаң мындай болосун деген жолду көрсөтүп берген курс деп айтам да. Жаңы ачтык методдун бардыгы менин ушул 15 жылдык тажрыйбамдан алынган десем жаңылбайм. Себеби мен 15 жыл ичинде радио тармагында эмгектендим, телевидение тармагында эмгектендим, тойлордо эмгектендим, чоң концерттерди алып бардым, аудиториянын түрү менен эмгектендим. Мисалы радиодо аудиторияны көрбөй туруп миллиондогон аудитория менен иштедим. Телевидениеда жалгыз бир камеранын көзүн карайсың, бирок аркасында дагы ошончо аудитория бар. Тойлордо болсо ар түрдүү адам келет. Бүгүн 300 адам келет, 300 адамдын 300 кыялы бар. Бирөө ичип келет. 600 көз бар деген. Анан ар кимиси ар кандай кыялда болот. Ар кимиси өзүн ушул тойдо укмуш сезгиси келет. Ар кимисинин кыял жоругу болот. Ал гана эмес, той берген адамдын бирөөсүнүн гана кыялын көтөрүш кыйын болгон учурлар бар да. Анан ошончо адамдар менен иштеп жүрүп, анан өзүмө бир метод иштедим да. Мындай кылса адам менен мынтип сүйлөшсө болот экен, ушундай кылса ушундай болот экен деген бир багуулардын аркасында методдорду иштеп чыктым. Окудум, көрдүм, башка жактын дагы методдорун колдонуп көргөнгө аракет кылдым. Анан ошондон улам анан эмне үчүн мага болбосун деген ой кетти. Мен деле ачайын деген ой кетти. Мен деле курс ачайын деп ошону өзүм ичимде багып жүргөндө Назига айым өнүктүрүү борборуна чакырып калышты. Мен ушу жолуктагы сонун жакшы сиңдилерим бар, Медина деген психолог кыз өзү чакырып калды. Анан аякта барып 1-2 ай иштедим. Ал жакта иштедим, бирок баягы иштетүү шарты, финансы маселеси жагынан баягы талаш тартышкым келген жок дагы. Анан өзүмчө эле кетейинчи деп кетип калып, дагы эле тоң моюндугуман тойго салып унчукпай жүрө бердим. Анан ошол кезде окуткан Айсулуу Камалова деген сонун окуучу кызым бар эле. Анан ошол бір күнү Инстаграмдан жазып, эже баракчаңызды бир аз кичине өзү АСМ жаатында билим алган кыз экен. Анан баракчаңызды иштетели, курс ачпайлыбы деп мени шыкактантып түртүп атты да. Мотивация бар. Азыр да ошондой өзүмдүн тоң боюндук жагым бар. Негизи чыгармачы адамдар ушундай болот окшойт. Биз илхом издейбиз да. Кээде ушунчалык ачылып, баарын бир күндө жасап салгым келет. Мен жанталашып калам. Кээде эч нерсе кылгым келип отуруп калам да. Анан ошо эргүү ала албай жүргөн маалда ошол мени аркамдан түртүп, бол эже, бол сторис тартыңыз, пост чыгарыңыз, аны жазыңыз, болуңуз, программа тартыңыз, сабак тартыңыз деп отуруп, анан буюрса мынакей 1-мартта иншаллах старт алган турат. Биздин баракчага кирсе, Жанар Атабекова баракчасына кирсе, ошол жакта бардык шарты жазылган. Жанар же чалганда эле дароо макул болуп келгениңизге ыраазычылык билдирейин. Анткени эми ошонча убакыт азыр аябай тартыш болуп калбадыбы? Берекеси кетти. Эртең менен турсаң эле кайра эле кеч кирип калып атат. Ошол убакытта бизге келип, маек берип, өзүңүздүн жылуу сөздөрүңүздү айтып, жакшы маек курганыңыз үчүн дагы бир жолу биз ыраазыбыз. Чоң рахмат, Аллах ыраазы болсун. Ар бир адам өзүнүн аракети, өзүнүн жумушу менен алдыга жылат. Силердин каналга дагы ийгилик каалайын. Азыр ошондой илимий техникалык прогресс, азыр интернеттин заманы, азыр телефондун заманы, техниканын заманы дегендей, ошол замандан кура калбай, ушундай сонун каналдарды ачып, эл ичиндеги бир инсандар менен маек курдуруп аткан силерге Аллах ыраазы болсун. Мен өзү андай деле ожо кыздардан эмесмин, мен бүгүн бош эмесмин, бара албайм дегендейчи. Бирок жумуш болуп калган маалда кээде ошенткенге да туура келип калат экен. Башынан ошону жаман көрөм, бошобой атат элем, анан барбайт элем дегенде. Жолдошум ошо чакырса эле бара бересиң депчи. Анын сыңарындай мен жок деп айта албаган адамдардын катарындамын. Айрыкча сендей болгон сиңдилерге ийгилик каалайм. Келечектен көптү үмүттөндүргөн сөз бар го, анын сыңарындай келечектен көптү үмүттөндүргөн инсандардын катарына киресиң менин жашоомдо. Каналыңа ийгилик, дайым ошол жакшы адамдар сүйлөп турсун. Анткени жакшы адамдардын сөзү айлана тегеректи тазалап турат. Жакшы сөздүн ошондой кудурети бар, сөздүн ошондой касиети бар. Жакшы сөз уккан адам эртең менен жакшы сөздү угасаң, кечке ошонун бир эйфориясында жүрө бересиң да. Анын сыңарындай ошол жакшы сөз сүйлөгөндөрдүн катарында болгула, жакшы сөз сүйлөгөн инсандар көбүрөөк келсин каналыңарга. Ак жол канал болсун. Аллах ыраазы болсун. Чоң рахмат.